Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү коомчулукта ар түрдүү пикирлерге жем таштады. Тагарага айрым жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалыматтарга ылайык акыркы 3 жыл аралыгында Өзбекстандын Кыргызстанга экспорту 5 эсеге өскөн. Элчи Камил Рашидовдун айткандары боюнча былтыр коңшу өлкө Кыргызстанга 348 миллион долларлык товар жиберсе, бул сумма 2017 жылы 163 миллион долларды түзгөн. 2016 жылы алардын экспорту 67 миллион эле долларга жеткен. Бирок экономика министрлиги акыркы 1 жылда эки өлкөнүн статистикалык маалыматтары дал келбей жатканын кошумчалады. 147 миллион доллар бул биздин экспортубуз, Өзбекстанга жөнөткөн товарыбыз боюнча да. Өзбекстандан келип аткан товар боюнча импорт 162 миллион долларды түзөт. Жанагы маалыматка чыккандай 2 эсе 3 эсе биздин айырмасы анчалык жок эмес, андай жок. Где-то бир 15 миллион доллар эле айырмачылык бар да биздин экспорт менен импорттун. Эми биз Аскат Бековдун айтымында Өзбек тарап Кыргызстан аркылуу өткөн транзиттик жүктөрдү да экспорт катары санап коюшу ыктымал. Бирок министрлик берген маалымат боюнча деле биз 15 миллион долларга уттуруп жибердик. Бир аз артка кайрылсак, Кыргыз-Өзбек чегарасы дээрлик жабык турган Ислам Каримовдун дорунда Кыргызстан Өзбекстанга көп товар экспорттогонун көрүүгө болот. Маселен, 2008 жылдан 2015 жылга чейин Кыргызстан Өзбекстанга 1 миллиард 124 миллион долларлык товар сатып, кайра алардан 771 миллион долларлык товар сатып алган. 7 жылда оң сальдо 400 миллион долларга жакын сумманы түзгөн. Эми бул жерде ким күнөөлүү? Албетте Өзбек эмес, албетте өзүбүз күнөөлүү биринчиден. Ошого жараша биз өзүбүздүн экономикалык бажы, салык саясаттарын оперативдүү ишке ашыра албай отурабыз да оозубузду ачып. Анан кийин Өзбекстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө эмес. Андыктан айрым адистердин бамында соода жүгүртүү тармагында эки өлкө ортосунда тең ата саясат жүргүзүлүшү керек. Биринчи орунда товар өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгы мамлекет тарабынан корголушу максат. Маселен, былтыр Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Өзбекстан ири өлчөмдө картошка сатып аларын билдирип, дыйкандарды жашылчанын ушул түрүн эгүүгө өндөгөн. Бирок жыл ортолоп калганда коңшу өлкө Кыргызстандан ташылган картошканы киргизүүгө тыюу салып койгон. Эл достугу жашасын деген саясаттын аркасында экономикага чоң сокку урулду. Расмий Бишкек Ташкентке уттуруп жиберген эксперттер кыйтышууда. Сөзсүз ар бир тарап өзүнүн жеке ишкерлерин, атамекен ишкерлерин коргош керек албетте. Эгер биз алардын товарлары көп кирип, анан биздикилерди киргизбей атса, анда биз мындай нетарифный мера деп коет. Же мындай айтканда тех регламенттин негизинде биз алардын көп товарларын киргизбей койсок, ошол эле мисалы помидорго седе мындай оору бар экен, тигинде бар экен деп туруп, аларга да барьер түзсөк болмок да. Биз ошону кылган жокпуз. Ал биздин мынау мамлекеттик мекемелердин шалаткалыгында болуп атат бул үчүн айткандачы. Адатта сумай, тамагаш азыктардан сырткары кыргызстандык ишкерлер Өзбекстанга цемент, таш, гипс өңдүү материалдарды экспорттошот. Бирок коңшуларда буларды өндүрүү деле жакшы жолго коюлгандыктан Кыргызстандан ал товарларды алып барып сатуу өзүн актабай калууда. Кыргызстан Өзбекстан менен эркин экономикалык аймактын негизинде кызматташат. Андыктан ички рынокты коргоо максатында өлкөгө импорттолгон товарларга акциздик салык каралган. Мунун баарын карап туруп, коңшулар соода тармагында максималдуу пайда табуунун артында баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп жатканын айтууга болот. Тактикаларыбызды алмаштырыш керек. Бүгүн көрүп атабыз, Бишкектеги Ташкент элчиси кандай иштеп атат, Өзбек элчиси кандай активно иштеп атат, выставкаларды уюштуруп атышат. Биздин тарапты Ташкентке улам чакырып, контракттарды түзгөнгө баягы шарт түзүп атышат. Биздин тараптан андай кадамдарын да жетишсиз болуп атат. Ошол жактан биз активизация кылышыбыз керек. 35 миллиондун тегерегинде калкы бар Өзбекстан менен чегаралар ачылганда экспортубуз көбөйөт деген ниетибизде таш каптыбы, айтор ички базарыбызды коргой албай, экономикабызга чоң сокку урулду. Соңку көрсөткүчтөрдүн фонунда Өзбекстандын өнөр жайын Кыргызстанга которуу саясаты башталганы да белгилүү. Маселен, былтыр коңшу өлкө Кыргызстанда 9 ишкана ачаарын айтса, анын экөөнү куруп койду. Ал эми кыргызстандык ишканалардын Өзбекстанда филиал ачышы же иш алып барышы дээрлик жолго коюлган жок. Кайрат Кенжебаев, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.